Сооротуучу Кудай. 14 апрель. Эгерде сыйынууларыбыздын угулушун кааласак, жазуудагы анын убадаларын айтып сыйынышыбыз керек. Дагы бир маанилүү нерсе Ыйсанын ысымынан кайрылып сыйынуу. Ыйса өзү бизди ушундай сыйынганга чакырат. Кудай Атанын алдында сыйынганда, биз үчүн айкаш-чыгачка керилген Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйын. Бул ысым Кудай Атанын жүрөгүнүн ачкычы болуп саналат. Анткени Кудай менен адамдардын ортосундагы күнөө тоскоолдугун талкалаган Ыйса Машаяк. Ал айткан: Атамдан менин ысмым урматына эмне сурасаңар да, ал берет. Буга чейин кандай сыйынуу менен сыйынып келсең да, ушул күндөн тартып Ыйсанын ысмынан сыйын.